Үй бүлө бактылуу болуусундагы биринчи себеп ар бир үй бүлө ыймандуу болуш керек дедик. Ошол ыймандуу болуш керек дегендин ичинде башка бир нерсе камтылган. Бул эртеңки биздин лекцияда кененирээк айтылат, бирок бул жерде адамдар жубайлар жубай тандаган учурда же бир балдарыбызды үйлөндүргөн учурда биз ошол дин маселесине сөзсүз түрдө маани беришибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Тункахул мар'ату ли арбаин лималиха ва ли хасабиха ва ли джамалиха ва ли диниха фадфар би зати дини тарибат ядака" дейт. Адамдар үйлөнгөндө, эми көбүнчө үйлөнүү деген айтканда биз эркектердин сөз айтабыз да. Мен айылда бир жолу бияка келип медреседе окуп жүрүп, экинчи курста айылга барсам, ана айылда өтүк менен жүрө бересиң көчөдө, автобуста райцентрге барып жүрө бересиң да. Анан өтүк менен эле мындай эле чаң болуп кетип атсам, мени классташ кызым жасанып алыптыр. Эми туфли кийип алган, атыр коюнган, моздорун боёгон. Ана мен айттым: "Эмне жасанып алдың сен? Биякта жана жүрө берсең болот го. Айыл го бул" десем, айтат: "Сен кызыксың" дейт. Эркектерди жакшы силер үйлөнөсүңөр бирөөгө, өздөрүң карабайсыңар көзгөдөн, бирок барып канда үйлөнө бересиңер. Бизге дейт кыйын экен, барып мен бирөөгө тие албайт экенмин дейт да. Мен тандачы сен тандайсың. Ошон үчүн мен жасанып жүргөнгө муктажмын дейт. Айылда жасанып алып, розун боёп алган, чачтарына бирнекелер тагып алган. Эмне үчүн? Табият ошондой болуп калган. Ошон үчүн дагы хадистерде дагы ошол үйлөнөт дегенде эркектерди сөз кыла берет да, болбосо ушул эле сөз аялдарга дагы багытталат. Айтат: адамдар үйлөнгөн аялдардын 4 нерсесине карап үйлөнүшөт. Биринчиси аялдын байлыгына карап үйлөнөт. Эгерде динди алыс кое турган болсок, ошонун байлыгы бар экен, ушундай тыйындары бар экен, үйлөрү бар экен, башка экен деп ошол аялга тандап үйлөнүшөт. Экинчиси анын тегине карап үйлөнүшөт. Атасы мындай экен, агалары мындай экен. Жана кыргызда бул макалма айтып койгон: аял албай кайын ал деген сөз бар, катын албай кайын ал деген сөз бар. Ошол анын кайын журтуна карап үйлөнгөн. Бул да кадимкидей бар. Кече сабакта айттык, өкүл ата да ушундай болуп кетти азыркы учурда. Мурдагыдай өзүнүн критерийлерин жоготуп, жаңы критерий пайда болуп калды деп. Үчүнчүсү сулуулугуна карап үйлөнүшөт, мындай деп. Төртүнчүсү динине карап үйлөнөт. Бирок пайгамбар алейхиссалам айтат: "Сен ошол төртөөнүн ичинен динине карап үйлөнө турган болсоң, сенин колуң береке табат" деп айтып атат. Калгандарды караба деп айткан жер жок, калганды кара, бирок динге маани бере турган болсоң, иншалла биринчи кезекте сага бардык ордуна келет деген маани. Анткени дини бар үй бүлө болгон болсо, мейли башына кыйынчылык келеби, ошол баланын жамандык келеби, жакшылык келеби, анын жанында шерик болуп берет деген маани, урматтуу бир туугандар. Эркектерге карата дагы пайгамбар жөн калып Абдулла айтыптыр: "Иза атакум ман тардауна динаху ва хулукаху фазаввижуху ва илля таф'алуху лакин фитнатун фил арди ва фасадун аридун" дейт. Эгерде дейт силерге дейт кызыңардын колун сурап, же өзүңөргө бойдок болсоңор, бойдок кыз болсоңор колуңарды сурап келе турган болсо, ошонун адеп ахлагы менен дини силерди ыраазы кыла турган болсо, башкасына карабагыла дейт. Адеп ахлагы жана дин ыраазы кыла турган болсо силерди, анда ошого бергиле. Эгер ага бербей турган болсоңор, кызыңар же өзүңөр ошого турмушка чыкпай турган болсоңор, анда бул нерсе жер бетиндеги чоң бузукулукту, жер бетинде чоң фитнаны жаратат дейт. Анткени атанын дүйнө мүлкү балага дүйнө мүлк бойдон калбайт. Ошон үчүн атанын берген, эненин берген тарбиясы бул эң негизги нерсеси дин, урматтуу бир туугандар. Ошого өтө этият болуш керек. Анан ошол учурда динибиз, кээ бир адамдар бар, үйлөнөт деген болсо эле динге карап үйлөнөт, башканы карабаш керек деп. Биз Маккада окуп жүрсөк, малезиялык группалашыбыз бар. Анан биз сабакта доктордун үйүнө барып, профессордун үйүнө барып сабак окуйбуз. Анан башталганга чейин 5 мүнөт отуруп калат өзүбүзчө. Бирөө америкалык, бирөө Сингапурдан, бирөө Индонезиядан, бирөө Малезиядан, мен Кыргызстандан, анан саудиялыктар бар. Анан Муаллим Сафи деген индонезиялык группалашы үйлөнө турган болуп калыптыр. Анан жакында той барып даярданып жүрөт. Анан мен айттым: "Сен көрдүңбү үйлөнгөнүңдү?" десем, айтат: "Жок, көргөн жокмун" дейт. Анан кантип үйлөнүп атасың десем, "Ушинтип эле үйлөнүп атам, мен шарият боюнча үйлөнүп атам" деп айтат да. Анан мен айттым: "Сен өзүң дедим 65 килограмм чыгып чыкпайсың." Анан ол үйлөнө турган келин бала аяшыбыз бир 150 килограмм болуп калса, көрбөй калсаң мисалы үчүн, анан кандай болот? Уктап кетип кулап жыгытып берсе кандай, сен басып калса кандай болот мисалы үчүн? Эстеп көрдүңбү десем, сен ушинтип айта бересиң, качан болсо тийише бересиң, ушундай дейт да. Эмнеге андай көрбөй туруп үйлөнгөнгө болбойт? Анткени пайгамбар алейхиссалам адамдын өзүнүн ичиндеги адамгерчилик, адам деген факторду дагы жокко чыгарган эмес. Динди караш керек, бирок андан башка маселе дагы бар. Пайгамбар алейхиссалам Маккадан Мадинага көчүп келди. Маккалыктардын көздөрү чоңураак болуп,
Madinalıktардын gözleri kırgız reң bolup, gözleri biraz kuşurak bolot eken. Oşol wagtdagy. Ököteň Araplar. Birok Makkalıklar bölek Araplar, Madinalıklar başka Araplar da, alar Aws Hajar Arapları. Anan Peygamber Aleyhisselam menен köçüp kelgen muhacirlerden biri Madinalık ayaldardan biröge aşık bolup, üylengüsü gelip söz ayttyrypdyr. Oşo üylönöýün dep atam toyga çykyraýyn dep geldim dese Peygamber surapdyr. Sen any baryp gördüňbü? Dese, "Çok görgön jokmun" dese aytat, "Jok, sen baryp görgün, antkeni alardın gözleri sizlerdin ayaldardyň gözlerinde emes. Alardın gözleri biraz bütügürek, oşon üçin sen görüp alandan kiyin kıjalat bolup jürbe. Kıjalat bolup jürbe" dep Peygamber şente wasiýat bergendigi kadimkide bar. Albatta o gözdün bütüktügü har kim barganda. Antkeni Mongoliýalyklar Ekaterina degen bizdin bir oruslardyň padyşasy aýaly bolgan eken, oşoga elçi jönötüpdir. Mongoliýa menen Russiýa emi yntymak bolsak dep. Anan barıp Ekaterina'nı görüp baga sıylarını berip ıntımak gelişim tüzüp anan kayra gelip oşol Mongol alımı жазıptır. Oy. Ekaterina ekide ekili ayıp bar eken depdir. Egerde eki ayıbı jok bolsa özünün sululuğu menen adamdardın barın öldürüp jiberme eken. Oy dep жазыптır. Anan kaysyl ayıpsa birinci ayttyr, gözü çoň eken ayabay depdir. Gözü biraz bütük bolgonda, antkeni Mongoliýada bütük gözler bardygy. Biraz bütük bolgonda gözü depdir. Ekinçisi butu tüptüz eken, butu kıyışık bolgonda jakşı bolmak eken. Antkeni Mongoliýada butu tüzдөр jakşı emek, atqa mine albayt eken alar. Butu kıyışık adam atqa jakşı minet eken da, oşon üçin bütügü göz şamal Mongoliýanyň şamalynda ana butu kıyışık bolgon bolsa bul sululuktun oşonday bir etalon eseptilet eken da. Ar gaýta darganda, oşon üçin al oşentip Makka dışında olsa Madinada başkaça bir göz garaş. Bul degen söz üylöngönde juwaylar sözdür jok degende birin biri bir jolu görsün bilsin, ana oşondan kiyin gana üylönsün degen mani sözdürde aytılıngan. Antkeni oşonday bolup göňüne jaga turgan bolsa, oşondan kiyin gana baktuluk gelet. Antkeni baktuluk tutuna turgan uçkundagy başında sözdürde boluş gerek degen mani. Birok azırkı uçurda janagıday kız jigit bolup 6 ay, 5 ay, 1 jyl, 2 jylga çeyin süýleşip jürüp algan. Ötkün tarih ötüp ketdi, birok mundan ary bizdin baldarыбызга, kızlarыбызga oşul nersege tyýyw salışybız gerek. Antkeni adam hiç wagtda birin biri bilip bütböýt. Biri surapdyr deyt, ata musulman emes eken da. Bu musulmandar kızık adamlar eken, özleri bilbegen ayaldarga üylene öğretken dese, bala musulmandar emes, adamdardın bardygy şonday dep. Antkeni hiç bir adam, hiç bir ayalın bardygy uçurda toluk bilip bütbüt, bala emes, oşol ölüp atkanda daga bilbegen sırlary kalyşdyrdy. Mümkin şonuň üçin her biri oşol islamga tayan, dinge tayanıp, jakşan göre öre turgan bolsa, oşonda üýbülede sözdürdi, inşallah bakıtda alay bolot. Biz 6 ay süýleşöýüz, 5 ay süýleşöýüz, 2 jyl süýleşöýüz, biribizdi bilebiz deyt de jok. Kız jigit bolup jurgan uçurda bardygy özüni jakşı görsetет. Kız jigit bolup bütkenden kiyin özünün awalına bardy kayra gelip kalışı mümkün. Erkekler dagы mına oşunday. Jasanyp bara, jakşı süýlöt, eşik açyp girgizet, eşik açyp kayra düşüröt. Ana üýlengenden taptakır bölek bolup ketedi. Kırgızlardyň bardyna bul aytylynat, kız gezinde bar jakşa manara kaydan çygat dep, erkekler de oşunday sözlerdi aytılıp gelet bar. Oşon üçin aga işenbeş gerek, bul jalgançylyk, aldamçylyk. Oşon üçin jakşı görüp egerde öňü başı bir-birine jaga turgan bolsa, anda bardyk. Emne üçin oşol yüzüň gana görgen ruhsat berilit jana kolu menen. Şariat boýunça kız jigit üýlengenге çeyin birin menen bir süýleşe turgan bolsa, yüzü menen iki kolu gana görülsün deyt. Antkeni adamdın yüzü menen kolu, adamdın yüzü adamdın emnesini beret deyt, adamdın bütünlüğü karakterinin bardığını görsetip beret deyt. Egerde jakşı psikolog adamlarga adamdın öňüni görseseň, öňüň gara olturup okup beret ki, bunun karakteri munday tiginde bardygym. Al emi kolu emne dese, kolu oşol ayaldın işmerdүүлügünün, oşol ayaldın tazalygynyň kabar berip sözdürdi. Yüzü menen kolun gana karaş gerek. Başka jagyn görgenge bolboýt taptakır. Ana süýleşip baýaka barıp jok, süýleşken sözleriniň bardygy. Al ayal boýunça galat, erkek çagalat. Hiç wagt erkekdi ayal erkek kılganga bolboýt. Antkeni har kim özüniň tabiatynda kalganda gana üýbülege sözdürdi, mine baktululuk gelet. Peygamber aleyhisselamga Mughira bin Şu'ba degen sahabi gelip, men üýlenip atam degende, bar bir görüp al deyt. Antkeni görüp alganyň fa innahu akhra an yu'dama baynakuma, ortaňardagy yntymaktyn, birimlikdin süýünün paýda boluşuna uşul nerse sebep bolat degen Hazreti Peygamberimizdin özünün